Эми студенттер спорттун бир нече түрү менен кенен шарттарда алектенүүгө болот. Профессор Капар Зулпукаров Россия Федерациясынын президентинин алдындагы Табигый илимдер академиясынын академиги болду. Түштүк регионундагы студенттердин башын бириктирген интеллектуалдык оюн окуу жайда өткөрүлдү. Бангладештин толук ыйгарым укуктуу элчиси Мосут Маннан Ошмуга иш сапары менен келди. Алдыда ушул жана башка кабарларды кесиптештери менен кененирээк баяндоого өтөбүз. Студияда Артур Тойгонбаев, амансыздарбы? Кудайберди Кожобеков Ошмунун ректору болуп, расмий ишке киришти. Буга байланыштуу окуу жайдын жыйындар залында жамаатка тааныштыруу аземи орун алып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын 38-беренесине ылайык билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун буйругун Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев тааныштырды. Андан кийин кала башчы Кудайберди Кожобековдун иштерине ийгиликтерди каалоо менен алдыда дагы университеттин имиджин мындан ары да бийик көтөрүүгө зор салым кошооруна ишенерин баса белгиледи. Аны менен катар эле ректордук кызматка киришип жаткан Кудайберди Кожобековду жалпы жамаат куттуктап, ийгиликтерди каалап ак бата беришти. Эске салсак, 5-ноябрда Ош мамлекеттик университетинин ректордук кызмат ордуна шайлоо өтүп, анда Кудайберди Кожобеков шайлоочулардын 96% добушуна ээ болгон. Эми студенттер спорттун бир нече түрү менен кенен шарттарда алектенүүгө болот. Анткени муну шарттаган жабык типтеги спорт комплекстин кызыл тасмасы кесилип, колдонууга берилди. Ачылыш аземине билим берүү жана илим министри, окуу жай башчысы жетектеген профессордук окутуучулук жамаат да катышкан. Аталган спорт комплекстин шарттарын кабарчыбыз видео баянында кененирээк тааныштырат. Салтанатка Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов, Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, ОГИПинин ректору Бекмырза Зулуев жана окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы студенттер катышкан. Өз сөзүндө окуу жай башчысы жабык типтеги бул зал жаштарды колдоо, окуу жайдагы мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу максатында курулуп, спортчулардын ден соолугуна кам көрүү менен бирге чоң жетишкендиктердин себепчиси болорун белгилеп өттү. Бул жерде ошол тегеректеги жалпы эле университетибиздин студенттери келип, ойной турган, эс ала турган бир жакшы жабык спорт комплекс болуп калып атат. Негизгиси университетте буга чейинки дагы ошол спорттук иш-чараларды өткөрүү үчүн жалпы эле студенттерибиздин ошол ден соолугун чыңдоо максатында бир топ иш-аракеттерибиз болгон. Ошолордун быйылкы мына окуу жылдын башталышындагы эң негизгилердин бирөөсү болуп калууда да. Ошондой эле министр Каныбек Исаков учурдагы агартуу тармагындагы аткарылып жаткан жумуштар боюнча маалымат берди. Аны менен катар эле кызыл тасмасы кесилип жаткан спорт комплексинен алдыңкы спортчулар чыгышынан тилектештигин билдирип, өзү ала келген волейбол жана баскетбол топторун белек кылды. Ал эми комплекс университеттин ички каражатынын эсебинен курулуп, жалпы сметалык баасы 15 миллион сомду түзөт. Кошумчалай кетсек, заманбап шарттар менен ыңгайлашкан спорт комплексте балдар кыздар үчүн жуунуучу, кийинүүчү жайлар да каралган. Заманбап спорт комплексин ачып бергенине ыраазычылык билдиребиз. Дагы бул заманбап спорт комплекси көптөгөн мыкты спорт адистиктерин чыгарган Акжол-Той спорт комплекси болсун, мындан дагы көптөгөн ийгиликтерге жетише берсин. Ош мамлекеттик университетибиз өнүп өркүндөй берсин. Биз аябагандай кубанычтабыз, себеби дегенде бизге ушундай заманбап түрүндөгү спорт комплекстер аябай керектүү болот. Себеби дегенде бизден Ош мамлекеттик университетте дүйнөлүк универсиадага катышкан, Азияга катышкан аябай чоң күчтүү спортсмендерибиз бар. Колдонууга берилген бул залдын узуну 40, турасы 20 метрден туруп, спорттун волейбол, баскетбол жана гимнастика түрүнө ыңгайлашкан. Эске салсак, бул курулуш август айынын орто ченинде башталган. Эми мындан ары бул спорт комплексинде спорттук иш-чаралар, спартакиадалар тынымсыз өткөрүлүп турмакчы. Надира Камчыбек кызы, Нурсултан Айдаров, Ошму жаңылыктары. Окуу жайдан профессор жана Аксакалдар кеңешинин төрагасы Капар Зулпукаров Россия Федерациясынын президентинин алдындагы Табигый илимдер академиясынын академиги болду. Бул илимий наам ага Сочи шаарында өткөн академиянын сессиясында эксперттердин сунушу менен ыйгарылган.
Ошондой эле Капар Зулпукарович жалпы жана орус тил илиминин түптөлүшүнө кошкон салымы үчүн Улуу Александрдын илимий жеңиш жана жаратмандык үчүн ордени, Улуу Екатеринанын илимге жана агартуучулукка кылган кызматы үчүн ордени, эмгек жана билим менен ордени жана Вернадский атындагы алтын медаль менен сыйланды. Агайды Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан алган ардактуу наамы менен кызуу куттуктап, бекем ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди жана үй бүлөлүк бакубатчылыкты каалайбыз. Эскерте кетсек, буга чейин лингвистиканын бир топ тармактарын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн профессор Капар Зулпукаров Россия Федерациясынын бир нече мамлекеттик жогорку сыйлыктарына татыган. Түштүк регионундагы студенттердин башын бириктирген интеллектуалдык оюн окуу жайда өткөрүлдү. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын жогорку окуу жайларынан 25 команда катышкан. Башкы байге 10 000 сомду түзүп, катышуучуларга түрдүү багыттагы суроолор берилген. Брейрингдин жүрүшүнө биздин кабарчы да сарасеп салган. Интеллектуалдык оюнга Түштүк региондун дээрлик бардык университеттеринен 25 чукул команда келишкен. Мындан сырткары ар бир командадан катышуучулар мыкты оюнчу номинациясы үчүн да өз алдынча таймашышты. Бүгүн Достук кубу 2019 сынагы өтүп жатат. Бул Чыгыштан жана Тарых факультетинин Бараку коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп жатат. Бул оюндун негизги максаты болуп, бул жаштардын интеллектуалдык потенциалын көтөрүү болуп, андан сырткары жаштар аралык студенттердин достугун чыңдоо болуп эсептелет. Оюн негизинен 3 турдан турат. Азыркы учурда Баткен мамлекеттик университетинен бир команда ойноп атат, Мурас деген команда. Ошол университет тарабынан каржыланып келдик буюрса оюнга. Оюнда азыркы учурда жеңебиз деген ишеничтебиз. Байкоочулардын айтымында иш-чара студенттер тарабынан уюштурулгандыгына карабастан эң жогорку деңгээлде өткөн. Ошондой эле аны алыскы жакынкы аймактардан келген оюнчулардын кызыгуусунан билсе болоорун кошумчалашат. Ага ылайык бүгүнкү күндө ийгиликке жеткен команда Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна жолдомо алат. Бул иш-чаранын өзгөчөлүгү ошол бүгүнкү күндөгү ошол Кыргызстандагы студенттердин Кыргызстан тарыхына, ошондой эле дүйнөлүк тарыхка өздөрүнүн окуп жаткан китептеринин ичиндеги маалыматтарды дагы бир жолу аңтарып чыгууга мындай бир жакшы шарт түздү деп ойлойм да. Ушул жерден биз азыр байкап көрүп атабыз, аябай мындай бир аракетчил, интеллектуалдык деңгээли бийик командалар дагы бар экен да. Канайым Полотбек кызы 4 жылдан бери интеллектуалдык оюндарга катышып, мыкты оюнчу наамына ээ болуп келет. Ошондой эле ал буга чейин Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунда ойноп келген. Анын айтымында учурда акыл таймаштарга студенттердин кызыгуусу күч. Мындан улам бул сыяктуу оюндар көп уюштурулуп туруусун каалайт. Жеке мен оюнча мындай ошондой интеллектуалдык оюндар, брейн рингдер адамдын жеке өнүгүүсүн бекемдөө үчүн керек деп билем. Себеби өзүндө бар маалыматтарды дагы бышыктап, дагы бекемдеп алат да. Таймаш студенттердин интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү жана илим-билимге кызыгуусун жогорулатуу максатында уюштурулган. Эске салсак, бул багыттагы иш-чаралар окуу жайда байма-бай уюштурулуп келет. Нурайым Жеңишбек кызы, Гүлсара Сапарбай кызы, Дөөлөтбек Бабаназар уулу, Ошмо жаңылыктары. Бангладештин толук ыйгарым укуктуу элчиси Мосут Маннан Ошмуга иш сапар менен келди. Аларды проректор Абдыган Абдувалиев кабыл алып, университет, мындагы автоматташтырылган билим берүү системасы, сырткы байланыштар, окуу корпустары, студенттердин окуусуна карата түзүлгөн мыкты шарттар туурасында маалымат берген. Ошондой эле Ошмуда 26 өлкөдөн студенттер келип окуп жаткандыгын, алардын арасында бангладештик студенттер да бар экендигин кошумчалаган. Ал эми Мосут Маннан мырза өз кезегинде дүйнөгө таанымал окуу жайга иш сапары менен келгендигине абдан кубанычта экендигин айтып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн жетекчиликке ыраазычылык билдирген. Жолугушуунун жүрүшүндө Дакка шаарындагы бир топ университеттер менен эки тараптуу келишимдерди түзүп, докторантурада илим изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу, маданий, туристтик жана спорттук иш-чараларды өткөрүү боюнча сүйлөшүлдү. Жакынкы күндөрү Бангладештин билим берүү жана илим министрлигинин жардамында бир нече алдыңкы университеттер менен Ошмонун ортосунда эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандумдар түзүлөрү күтүлүп жатат. Англис, орус жана түрк тилдерин өнүктүрүп, билим берүү заман талабы. Ага ылайык университеттин Кыргыз-Европа факультетинде 17-чи эл аралык практикалык семинар болуп өттү. Аталган семинар 2 күнгө созулуп, ага Кыргызстандын гана жогорку окуу жайларынан эмес, Россиянын дагы жогорку окуу жайларынан коноктор келишкен. Кабарчыбыз Дурусбек Акылбек уулу конференцияга катышып, атайын материал даярдаган.
Илимий семинарды Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков ачып, катышуучуларга ийгилик каалады. Андан ары семинардын жүрүшүндө Санкт-Петербургдагы Чет тилдер институтунун ректору Марина Пименова жана Кыргызстан эл аралык университетинин лингвистика жана аймактануу факультетинин деканы Зинаида Караевалардын илимий баяндамалары орун алды. Бұл өтіп жатқан семинар бір ғана бағытта болуп атат, болгондо дагы тил илимдерин изилдөө боюнча, ага кошумча лингвокультурология, ошондой эле англис жана орус тилдеринде түркизмдер боюнча болуп жатат да. Буга чейин деле семинарлар өтүп келген. Бул семинардын негизги максаты ошол бир гана ушул бир багытта болгон изилдөөгө өтө терең изилдөөнүн маалыматтарын бизге берүүдө. Ошон үчүн биз үчүн, аспиранттар үчүн, окутуучулар үчүн, магистранттар үчүн өтө кызыктуу болууда. Иш чаранын жүрүшүндө англис, орус жана түрк тилдеринде сабак өтүүнүн усулдары, изилдөө, жайылтуу маселелери көтөрүлдү. Уюштуруучулар бул иш чараны өткөрүү менен Кыргызстандын жана Россиянын университеттеринин өз ара байланыштары күчөйт деп билдиришет. Бул биздин тилди өнүктүрүү боюнча келечектеги илимий иштерибиздин өнүгүшүнө багыт берет. Бул биздин Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы университет менен биздин Кыргызстандын, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинин бирдиктүү иш алып баруусу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ал эми катышуучулар семинардан өздөрүнө керектүү маалыматтарды алып, бул жерде айтылып жаткан сөздөрдүн ар бири алар үчүн алтынга тет экендигин жана бул сыяктуу илимий семинарлар байма-бай өткөрүлүп турса деп кошумчалашат. Очень большое событие, я думаю, не только это событие большое для нашего университета, но и в целом для нашего города, для нашего региона. Потому что приезд такого гостя из Санкт-Петербурга, ректора Института иностранных языков Пименовой Марины Владимировны, это очень радует и волнует. Иш чаранын аягында катышуучуларга сертификаттар ыйгарылды. Алсак, илимий семинар дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин уюштуруусу астында Ошмуда алгачкы ирет өткөрүлүп, жана мындан ары да жайылтуу мерчемделүүдө. Дурусбек Акылбек уулу, Нурсултан Айдаров, Ошмо жаңылыктары. Бұл жуманын өзөгүн мына ушуна жаңылыктар түздү. Кызматта Артур Тойгонбаев болдум. Кесиптештердин башка эмгектерине биздин социалдык баракчаларыбыздан назар салыңыздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө. Билегиңе ишенбе, билимиңе ишен. Билесизбе рубрикасынын кезектеги чыгарылышы педагогика, психология жана дене тарбия факультетинде. Аны эмесе биз суроолорубузга жооп алууну баштадык. Алгачкы сурообуз 2 литр сүттү кантип 1 литрге батырсак болот? Батырса болбойт. 2 литр сүттү 1 литрге ичип салса болот. 2 литр сүттү билбейм. Биринчи 1 литрди куюп алып, ону түгөткөндөн кийин экинчисин коебуз. Кайнатса казаят. 1 литрди куябыз, аны ичебиз, дагы кайра куябыз. Экинчи сурообуз, Ошмунун ректору ким? Кожобеков. Ошмунун ректору Кудайберди ким? Капар Алиевич, да? Кудайберди Кожобеков. Ошмунун ректору Кожобеков. Билбейм. Каныбек Кожобеков азыркысы.
Кайсы тамакты ичип бирок жей албайбыз? Суюк тамакты? Кайсы тамакты ичип бирок жей албайбыз? Тамакты да. Суюк? Билбейт. Ичип бирок жей албайбыз. Уже жейилип бүткөн тамакты ичип жей албайбыз да. Шорбону ичип бирок жей албайбыз. Даяр эмес тамакты да. Мына ушундай жооптордон кийин биз берүүбүздү жетиктайбыз. Саламатта калыңыздар. Табият ачык көздөгү түстөргө боелуп, акара түстөгү кышка мактанып жаткан сайт. Мындай көрүнүш көздүн бүт көркөмдүгүн көрсөтүүгө аракеттенип жаткан коштошо карнавалына окшош. Көз, сезимдер тынчтык тапкан керемет мезгил. Сезим ыргактары рубрикасынын бул чыгарылышында дал ушул мезгилге байланыштуу ырсаптары орун алды. Зайырбек Ажематов күз көчүндө. Күз көчүндө кээде жамгыр уланат. Күндөп түндөп жалбырактары куланат. Гүлүн ачып, бирок дагы жашайм деп, күзгү роза бак ичинде муңаят. Турганда эле жакшылыктан түңүлбөй, күзгү гүлдөр менин кечки сүйүүмдөй. Тажы алданып турса дагы, а бирок таажылары куурап барат билинбей. Күзүндө да жалбырагы жабылбай, күйүп турган тамырында жалын бар. Алтын түстүү баариктерин төгүшүп, алда качан тонун чечкен кайыңдар. Күндөн күнгө кечки суук карышат. Күз боёго баардык жерге жабышат. Кызыл чоктой күзгү роза бир гана кызыл бойдон кар алдында калышат. Гүлдөр жашоодон түк түңүлбөй, күйүп турган жүрөгүмдөй жүлүндөй, кереметтин чачып кетер өлгөнчө, кечки роза менин кечки сүйүүмдөй. Зейнакан Пасаңова, сен жоктогор. Күз келиптир, бүгүн шаарга түн ката, жолго төгүп сары жалбырак неченин, сагыныштын ырынырдап сенин да айнегиңден туштап басып өткөндүр. Ушул түнү дүпөйлүү бир косалык, жүрөгүңө бейжайланып кол салып, уйку бетин көргөздүрбөй далайга эңсеткендир мени жана бул шаарды. Сен калтырып кеткен жетим ушул шаар, адамдары өңсүз музда көңүлсүз, кусалыктан үзүлүүгө калып аз, сүйбөй турам күздү мен да өзүңсүз. Жогуму жок өгөйнеге быйыл күз, жей жанымда сен жоктугуң үчүндүр, а тиргелик бейгам жана кайдыгер, бир жол менен өтөт мага түшүнгүз. Калече Жакупова, ушул күз. Ушул күзүм былтыркыдан бөтөн күз. Улам мезгил өтсө биз да бөтөнбүз. Каркырадай тизмектеш өмүрдөн, кайтпай артка закым болуп өтөөрбүз. Ушул күзүм орун алды көңүлдөн. Удургушуп жалбырактар төгүлгөн, жаз жай жашап эс калтыргандан соң, кош айтышып бараткан сыйт өмүрдөн. Ушул күзүм быйыл башка сезилди. А балким ал сыйкырдыр мезгилдин, күнүмдү көзүрмөймүн бул жашоонун, күбөсүдүр бактылуу бир кезимден. Ушул кезде буулугума эмиздеп,
Бул турмуш калымсынбай кемиздеп, күздү сүйүп, көдөрүзбөй баарынан, келем жашап, кырды ойго тегиздеп. Ушул күзүм, былтыркыдан бөтөн күз, улам мезгил өтсө биз да бөтөнбүз, узак сапар жолду басып өмүрдөн, ушул күздү баркын билбей өтөрбүз. Узак сапар жолду басып өмүрдөн, ушул кезден баркын сезбей кетээрбиз. Жылдын ар бир мезгили өзүнө таандык өзгөчөлүгү менен кымбат. Демек, ар бир убакыттын мезгилдин демин сезип, аруу максаттарды коюп, бийиктерге умтулуп жашайлы.